Allahu Ekber. Sami'allahu liman hamidah. Ош шаарында Курман айт намазы окулду. Майрамдык айт намазга жалпысынан 10 миңге жакын адам катышты. Ага эл менен бирге Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев, шаардык кеңештин төрагасынын орун басары Кушбак Шаиевдин өкүлдөрү, шаардык мекеме ишканалардын жетекчилери, аксакалдар жана шаар тургундары катышты. Subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wa la ilaha. Кала башчысы өз сөзүндө жалпы элди ыйык Курман айт майрамы менен куттуктап, Курман айт биримдик, боорукердик, кайрымдуулук сыяктуу адамзаттын руханий баалуулуктарын даңазалаган мусулман элинин ыйык майрамы экенин белгиледи. Ушул күндөрү имандуулук ар бирибиздин жүрөгүбүздөн орун алсын. Илгериден элибизде Курман айт таза ниет, ак тилектер менен коштолуп келген. Ордолуу Ошубузда ар дайым ынтымактуулук менен айт майрамдарды биримдикте, кайрымдуулукта өткөрүп келишкен. Келерки айт намазда ушул жерде чогуу айт намазында жолукканды баарыбызга Алла Таала насип этсин. Айтыңыз марек, куттуу болсун майрамыңыз. Намазды окуп үйгө кайтып жаткандагы сезимди бөлүш албаган калайык журт кубанычын айтып жеткире алышпайт. Шаар тургундары жылдагыдан өзгөчөлөнүп, намазга эли көп чогулганын баса белгилешет. Мындай жакшылыкка шашкандык биримдикке жетелерин айтышып, келечек муундарына үлгү болорун билдиришет. Кыргызстандыктар, урматтуу момунусан бир туугандар, баарыңыздардан улуу Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Сүйүктүү Кыргызстаныбызда ар дайым тынчтык болсун. Баарыңыздардын айт майрамыңыздар марек болсун. Кылган курбансыздыктар кут болсун. Кудайым буйруса өлкөбүздө ар дайым тынчтык болсун. Былтыркы Курбан айтка салыштырмалуу быйылкы Курбан айт аябай чоң майрам болуп атат. Өзгөрүүлөр чоң болуп атат. Кудайым буйруса, Кудай кааласа баардыгыбыздын майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Курбан айт намазын насип кылса окуп алдык. Алла Таала Курбан айт майрамын жалпы кыргызстандыктарга, Ош шаарыбыздын тургундарынын конокторуна бергелүү кылган болсун. Алла Таала Курбан айттан кийинки курбандыкка даярданып аткан адамдардын жана курбандыкка чалып аткандардын да курбандыктарын кабыл кылсын. Алла Таала мамлекетибизге, элибизге, жерибизге, шаарыбызга аманчылык, тынччылык, жакшылыктарды Алла насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандар, айтыңыздар марек болсун. Пайгамбарыбыз калтырып кеткен, пайгамбарлар калтырган дүйнөлүк мусулмандардын майрамы деп ойлойм. Бүтүн кыргыз элибизге, Кыргызстан мусулмандарга каалоо тилегибиз ушу айт майрамын, Курбан айт майрамын жакшы өткөрсүн. Баардык кыргыз элин, мусулман элин Курбан айт майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жеке өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан жана Кыргызстандын атынан мусулмандарды айт майрамы менен куттуктайм. Кыргыз элимдин баардыгына салам. Көптөгөн байрамдарды өткөзүп жүрөрүңүздөр. Айт байрамыңыздар менен куттуктайм. Белгилей кетсек, Курман айт Ороза айттан 70 күн өткөн соң белгиленет. Былтыркы жылы Курман айт 9 июлда майрамдалган болчу. Эртөштүк Нурбек уулу, Эркинбек Нуркаримов, 7 канал, Ош облусу. Итулу